Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Европа жана Азия материктеринин ортосунда жайгашкан Түркия Республикасы жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Видео башлаардан мурда сизден видеого лайк коюп жана каналга жазылышыңызды суранабыз. Туркия туристтер арасында абдан популярдуу өлкө. Бул өлкөдө эс алуу үчүн керектүү нерселердин баардыгы бар. Деңиз, ысык күн, пляждар, тарыхый эстеликтер, көңүл ачуучу жерлер жана арзан баалар. Туркия мамлекети 1923 жылы Осман империясынын кулашынан кийин гана пайда болгон. Туркиянын калкынын саны 83 миллиондон ашык. Борбор шаары Анкара. Ири шаарлары Стамбул, Анкара, Измир, Бурса, Адана, Анталия жана башкалар. 2000 жылдын аралыгында Стамбул 3 империянын борбор шаары болуп келген. Рим, Византия жана Осман империясынын. Стамбул Туркиядагы эң чоң шаары, мурунку аталышы Константинополь. Европада чоңдугу боюнча 3-орунда турат. Стамбул дүйнөдөгү 2 континентте жайгашкан жалгыз шаар. Шаардын бир бөлүгү Европада жана бир бөлүгү Азияда жайгашкан. Туркиянын аймагынын 97% Азияда, 3% Европада жайгашкан. Дүйнөнүн эң ири жана байыркы жабык соода борборлорунун бири Стамбулдун Улуу базары. Ал 1455 жылы Осман империясынын Константинополду басып алгандан кийин пайда болгон. Кылымдар өткөн сайын ал 61 көчөдөгү лабиринтке жана 3000ден ашык дүкөнгө айланды. Учурда базар 31 квадрат километр аянтты камтыйт. Түрк базарларында соодалашуу сатып алуунун зарыл шарты. Соодалашкан сатып алуучуну башка сатуучулар урматташат жана ошондой эле арзандатууларды жасашат. Керек болсо сизди чай менен коноктойт. Туркияда 4 деңиз бар: Эгей деңизи, Жер ортолук деңизи, Мрамордук деңиз жана Кара деңиз. Ошондуктан Туркиянын пляждары Европа туристтеринин рейтингинде эң мыкты деп эсептелет. Дүйнөнүн 7 кереметинин ичинен экөө Туркиянын аймагында бузулган абалда жайгашкан Артемида храмы жана Галикарнастагы мавзолей. Туркияда ЮНЕСКОнун 17 дүйнөлүк мурастары бар. Белгилүү Троя шаары заманбап Туркиянын аймагында жайгашкан. Дүйнөдөгү эң көп чай ичкен өлкө Туркия деп табылган. Эл аралык чай комитетинин статистикасына ылайык, Туркияда жылына 260 миң тонна чай ичишет. Түрк кофеси бүткүл дүйнө жүзүнө белгилүү. Туркияда кофени аябай жакшы көрүп ичишет. Биринчи кофейня 16-кылымдын ортосунда ошол кездеги башкаруучу Даңазалуу Султан Сулаймандын убагында курулган. Туркияда тамеки тартуу эркектер менен аялдардын арасында кеңири жайылган. Өкмөт бул адаттан арылтууга аракет кылып жатат. Өлкөдө тамеки аябай кымбат. Тамеки тартуу үчүн айыппул дээрлик бардык жерде. Бирок түрктөр дагы деле багынбай тамеки тартышууда. Түрк чачтараштарында клиенттерди бөлүп кабыл алат. Эркектерди эркек парикмахерлер, ал эми аялдарды аял мастерлер гана алышат. Түрк армиясы Европадагы эң күчтүү армиялардын катарына кирет. Ар бир эркек армияда кызмат кылууга милдеттүү жана кызмат өтө-мөөнөтү билим алуудан түздөн-түз көз каранды. Канчалык көп билимдүү болсо, кызмат мөөнөтү ошончолук кыскарат. Түрк ашканасы дүйнөдөгү эң мыкты жана эң даамдуу ашканалардын бири болуп саналат. Лахмаджун, түркчө пицца, ар түрдүү кебаптардын түрлөрү, аябай даамдуу шорполору, салаттары, далма, мезе, таттууларды дагы көп жешет. Пахлава, локум, хелва, айран, бозо, ракы жана башка тамактар. Бизде кыргыздарда мындай го, эртемден турганда кечээки тамакты жылытып жейбиз. Ал эми түрктөрдө болсо башкачараак. Эрте менен чай, кофе, сыр, бал, асель, пирожный, оливки, йогурттарды жешет. Эрте менен кафелерине барсаңыз тамак жок. Мисалы шашлык, кебапты эч ким эрте менен жешпейт. Туркияда гүзел деген сөздү көп айтышат. Сулуу дегенди түшүндүрөт. Универсал сөз. Кыздары дагы гүзел, аба ырайы дагы гүзел, пахлавасы дагы гүзел, баардыгы гүзел. Гүзел эл, гүзел өлкө. Кайда барбаңыз ошол жерде түрк элдеринин атасы, Ататүрктүн портретин көрө аласыз. Кандай болбосун Ататүрк жөнүндө эң негизги эреже Ататүрк жөнүндө жаман сөз айтпоо. Жана өздөрүнүн улуттук желегин көп жерлерге илип алышат. Заправкаларга, тоолорунда, отелдеринде, түгүл балкондоруна дагы илип алышат. Эгер бөлмөдө эч кандай желек жок болсо, анда ал биздин жүрөгүбүздө илинип турат дейт түрктөр. Өздөрүнүн өлкөсүн, тилин, жерин, желегин аябай жакшы көрүшөт жана сыймыктанышат. Чындыгында эле Туркия кооз мамлекет. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Казакстан өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар.
Достор, видеону акырына чейин көрүп бүткөнүңүздөр үчүн рахмат. Кызыктуу ТВ каналына сөзсүз жазылыңыз. Видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, ошондой эле комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.